Gidersek, özümüzün yerlerini tarif etseniz bizge. Men özü çarmıhçılığa gelgende 48 yıl oldu da. Birinci oğlumu yazgandan beri 48-49 yılga yakın vaqt oldu. Sen bilirsin. Adan men özünün ırın özür davan oyuncularga giremin da. Çok tek kana kiyinçerek, jana menin janımda bunday dö şağlar ırdap жүрдü da. Men Talibova tegelip özümdürdü ırımdı şu telpeklerle menlerdi aşın böyle deyiversen bolboyt bolçu da. Şu Talibovalar, buna şu Toktamurat Osman, Muhtar, Dilipmarda ejekeleriler, andan başka ondoğan kızlar, jigitler ırdap жүрөт. Oşalar menin atımды çıkardı da. Elge isimli şu Talibovalar, Dinar Akulovalar, Salamat Sadıkova деген abdan жакшынакай көрбөктүү ырчылар. Şu mendirlerini elge jetkirip, Arzubek деген oyuncu var eken, Bediarov деген kişi var eken dep şular tanışıştı. Andan hem kийинчерээк баягы турмуштун жагдайы, шарты, кырдаалары кандай болот да. Ар ким өз алдын иштейт. Men özüm жетектеген Гүлгүл жаш деген топ бар. Азыр деле ошол топто жана мен айтып аткан неберем бар. Ана Мухтар агасы бар. Булардын дагы башка кыз жигиттер бар. Башка иштеп аткан кызматтар бар. Бирок чыгармачылыкка келгенде, же гастролго келгенде биз бардыгыбыз чогулабыз. Жаралган жаңы чыгарма болобу. Ортодо маслихатташып мына мындай чыгарма жаралды. Шуну кандай кылсак болот, эмне кылсак болот деген неме болот да. Мындай ошол топто ошондой бир кеңешмелер өтөт да. Анан эми ошол кийинчерээк азыр агай мага күтүүсүздөн мага кезек берип атат. Ырдап коюңуз деген. Ушундай сөздөрдөн, ушундай суроолордон көрүүчүлөр менен жолугушуу болот. Анан той тамашаларда жолугуп, кантип эле өзүңүз ырдабай калышыңыз мүмкүн деп жүрүп бир 10 жылдан бери, 10 жылдын тегерегинде. Азыраак бир өзүмдүн 10-15 шактыр билем да. 10-15 шактырымы ырдашты билем да. Анан калгандары ушу Талибова келген жерде Кутман жолдош ырдап аткан жерде мен ырдабай акырын отура берем деп коюшулар. Анан эми бүгүн ушунчалык суроо болуп калгандан кийин ошентип жаттап, жакшы үйрөнүп барган жерлерде ырдап жүргөн ырларымы Мухтар экөөбүз ырдап беребиз. Бул ошондогу жаңганот деп аталган чарма да. Азыр Шакем айтпады, ар бир ырдын өзүнчө бир тарыхы, таржымалары бар деп. Бул ыр мындай. Биз дагы силер ошо бозулан, бозой кезде өткөргөнбүз, жигит уракта өткөргөнбүз. Ошол мезгилдерде биздин уракта абдан жакшынакай сүйүүлөр болот эле да. Махабатыбыз абдан жакшынакай болот эле. Азыркыларда билем, ар ким өзүнө айгөрүнө көзүнө дейт го. Силердин сүйүүңөр дагы өзүңөрдүн бааңардан абдан жакшы. Адептүү сүйүү. Бирок биздин убактагы сүйүүлөр дал ошондой мен азыр айтып аткандай адептүү, ыймандуу, ыйбалуу сүйүүлөр болчу. Ага далил катары кыз менен жигит жолугат түндөсү, түн ката келет, акырын шуурашып, ушул кыздын жакын адамдары мени билип калбаса экен. Ушул биздин ортобуздагы бир жакшынакай ысык мамиле өзүнүн баягы бийик деңгээлине жеткенге чейин эч ким укпаса экен, көрбөсө экен деген жашыруун ошондой ыйбалуу купуя сыр болот эле да. Азыркылар антпейт. Түн ката келет, түн жарымда келет, кыздын короосуна келет дагы атаң барбы, апаң барбы чакырып койтан сага. Мана айырмачылыгы менин далилим ушул да. Ал эми азыр мен ырдап бере тургандырымда мунун сөзүн Надырбек Алымбек жазган. Надырбек Алымбек Шакра Талипованын Бедияровдун тушунда дал ошондой сүйүүлөр бар болчу да. Акырын короосуна келип, коорашпай шыбырашып, акырын коштошуп, анан кийин кетишкен да. Дал ошондой бир сонун махабатты, сонун кыз менен жигиттин махабатын, сүйүүсүн даңазалаган чыгарма. Силер дагы дал ошондой болуш керек. Азыр эми көрүнгөн жерде бактын ичинде басып кетип атып, уялбагандан өзүң уялып, бетти бияка карап кийин өтөсүң да. Ушундай. Анан эми азыр Шакем ырдап атат, Мухтар ырдап, азыр эжекендар, Dilipmar ырдайт, токтош жерден ушуларды көрүп комузчу, ырчы болгоңар келип кетсе, Кудайдан бир ошондой өнөр, илхам болсо, силерге ошондой өнөрдү берген болсо, албетте ырчылык өнөр, обончулук өнөр бул кесип эмес. Бул Алладан берилген өнөр. Кесипке окуйсуң, маданият кызматкери деген атайын ошо мен искусствоведчество деп атам, мына мен окуу жайы деп атам, башка политех деп атам, ошондо кесипке үйрөтөт да. Ошол маданият тармагын өнүктүрүү кантип өнүктүрүш керек, кантип искусствого кызмат кылыш керек, ошол тууралуу кесипти берет. Ал эми өнөрдү окута албайт. Мынантип болгон чыгарышың керек деп эч кайсы окуу жайда, эч кайсы жерде айтып түшүндүрө албайт.
Monandık akım bolup söz yazışın gerek dep daha öngörüp oldum. Oşonda bir Allah'dan belirgen bir yaşakay belek bolup ettik. Oşonu yaşlap barbaş gerek. Geçip yaşlap barbaş ölçü olmalar gelsin şimdi jörösün şakılda urda polçalar derge jilgaysın. Anda sizlerge janagı men oşol bir büyük makavatты, ыйвалуу махабатты жанагы Надырбек Алымбектин сөзүндө жазылган ошондогу жаңган от деген чыгарманы Муктар экөөбүз Çılıkkan evinden kucak boşum, Cılızın kareginden yanapmay, Cılızın kareginden yanapmay. Bakkan çoban yıldız bakarından, Parlasın canım düğünü açarından. Kımbat çok senden bölüp kalsın dağım, kıyamay gözüm tursan ağlarından. Kıyamay gözüm tursan, kıyamay gözüm tursan ağlarından. Aylasın tekövüzdün acılatıp, Anlıca tündüz edip ağardı, Anlıca tündüz